Сиздерге дагы айтайын, Мамасар Туташбаев агайыбыздын бул дипломдору, ыраазычкат, сертификат бүт ошо Мамасар агайдын эмгектерин сиздерге сыйланган сыйлыктарын сиздерге көрсөтөйүн. Бул диплом Актал адабий чыгармачылык бирикмесидеги Мамасар Туташбаев агайга мыкты обончу наамы ыйгарсын деп мына жетекчиси мындай диплом менен сыйлаган экен. Бунун сырты бар. Мына көрдүңүздөрбү? Бул бир. Анан кээбиркилериңиздер көпчүлүгүңүздөр айтып жүрбөйсүздөрбү? Бизге сыйлыктар жөнөкөй эле сырты жасалбай эле, жасалгасы жок эле жөн эле берилип калды. Жасап бербейт белеңер дейсиздер. Жасап бербей эле көптөгөн эле жерлерден Мамасар Туташбаев агайыбыз көптөгөн жерлерден алып эле жүрүптүр. Жөн гана мынандай жөнөкөй эле мынандай кылыпчы, мына баардыгынан эле жөн эле мындай алып жүрүптүр. Жасалганысын керек болсо өзүңүздөр сыртын жасатып алсаңыздар, ал эчтеке болбойт. Ага көп деле мындай неме кылбайсыз. Ошону сиздерге айтайын, буну айтайын эми. Ардак грамота дейт. Ардак грамота. Ардак грамота дейт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамынын кабылданышына 30 жылдыгына карата эл ичи өнөркенчи ыркесе долбооруна активдүү катышкандыгы үчүн жана мамлекеттик тилди жалпы адамзаттык жана улуттук баалуулук катары аздиктөөгө тарбиялоо мамлекеттик тилдин улуттар аралык катнаштын тилин катары бириктирүүдө кошкон зор салым үчүн Туташбаев сабыр сыйланат дейт. Көрдүңүздөрбү? Мына Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун Ысык Ата районуна ошол жактан берилген экен, айыл өкмөтүнөн. Анан мына көрсөтөйүн, бул Ардак грамота Заман адабий чыгармачылык мектеби дейт. Ардактуу каарылар күнүнө карата берилген экен былтыры. Мурдагы жылдарыбы 2020-жылы берилген экен. Коомдогу активдүүлүгү жаштардын туура жолго үндөп берген кеп кеңеши үчүн сыйланат экен. Көрдүңүздөрбү? Мамасар Туташбаев агайыбыз. Андан кийин Ардак грамота Актал гимнин жаратууга кошкон зор салымы үчүн Мамасар Туташбаев агайыбыз сыйланат деп бул дагы жөнөкөй эле берген экен. Сырты жасалгасы жок. Анан бул да Ардак грамота Кыргыз Республикасы журналисттер союзунан берилген экен. Туташбаев Мамасар журналист жазуучусу жалпыга маалымдоо айдындагы жемиштүү иши үчүн сыйланат деп мында берилиптир. Көрдүңүздөрбү? Андан кийин ыраазычкат дейт. Урматтуу Туташбаев Мамасар агайыбыз дейт, сизде 1-класстын окуучуларга үйрөткөн музыкалык чебер чечилигиңиз үчүн ыраазычкат билдиребиз сизге дейт. Мына директорунан берилген экен. Андан кийин грамота Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата өткөн иш-чарага активдүүлүгүн катышкандыгы үчүн Туташбаев сабыр сыйланат деп мында дагы берилиптир. Эки бөлүп тартайлы агай. Өчүрүп турум.